Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. İman degende tawhid rububiyya, tawhid uluhiyya, tawhid asma wa sifat деп кыргызчасында айтып кеткенбиз. Аллах Тааламдын кылган иштерине, Аллах Тааламдын күч кудретине, анын жалгыздыгына, бар экенине ишенүү. Ал эми тawhid uluhiyya, Аллах болгон сыйынуубузда Аллах Таалам жалгыздоо. Ал эми Аллах Тааламдын аттарында жана сыпаттарында жалгыздоо. Ушул жерге келип токтогонбуз. Шейх Хафидахулла айткандай, кеп Аллах Тааламды жалгыз деп билип коюу, аны жаратуусунда, рызкы берүүсүндө ал эмес. Болбосо көпчүлүк адамдар мурунку үммөттөрдө пайгамбарлар менен келишпеген нерсесинде пайгамбарлар келип алып, Аллах бар десе алар Аллах жок, Кудай бар десе алар Кудай жок деген маселе эмес. Балким жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйыналы, шериктери кошконуңарды таштагыла. Силер бир Кудайга да сыйынып, анан бул буттарыңарга сыйынган болбойт. Ибадат бул Аллах Тааламдын акысы деп айтканда анан коом мындай жерде келише алган эмес. Аллах Таалам Юсуф сүрөсүнүн 106-аятында айткандай: "Ома юмину актарухум биллахи илля ва хум мушрикун." Алардын көпчүлүгү ыйман келтирсе дагы, бирок алар ширк кыла берет Аллах Тааламга деп. Муфассирлер айтат, ушу жер бетинде көпчүлүк адамдар негизинен жаратуучу бар, рызкы берүүчү бар, Аллах бар деп ишенет, бирок алар ошо ишенимде эмес, Кудай Тааламга сыйынуусунда шерик келтире берет. Кудайдан корккондой башкадан да коркуп, Кудайдан үмүт кылгандай башкадан да үмүт кылып. Ушуну туура түшүнүш үчүн адам баласы ар бир үмүтүндө, коркуусунда, дуасында, сурануусунда, кайрылуусунда, тобо кылуусунда, бүт жүрөктөгү амалында жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана арнаш керек. Тилекке каршы адамдар ушул нерсени билбегендиктен жүрөгүндө алдайт. Шайтан алдап, сен эң негизгиси Аллах Тааламга ишенип атасың. Сен ишениң бар, сен капыр эмессиң, Аллах Тааламды жокко чыгарган жоксуң деп, аны ибадатка келгенде эле ушул жерден кош көңүл кылып, бул Аллахтын акысы экенин билбестен, жана мазар кыдырып кетип, өлүктөрдөн суранып кетип, бактарактарга чүпүрөк байлап жиберип, таштарга барып отуруп, кабырларды барып түнөп, жин шайтандардан бүй бакчыларга барып, жол маштырып бер деп кеткенин бардыгы жерде ошо тавхидти түшүнбөгөндүгүнөн кабар берет. Эгер адам бул нерсени түшүнгөндө, мындай иштерге барбайт эле. Себеби мунун бардыгы Аллах Тааламдын колунда, Аллах Таалам нааразы болот. Эч кимге арнаган болбойт. Ошондой эле Аллах Тааландын аттарында жана ысымдарында да, сыпаттарында да жалгыздоо деп. Айрымдар жалгыздабастан Аллах Таалам рызкы берүүчү болсо, башка бирөө да рызык берет деп үмүт кылуу. Аллах Таалам кандай зыян бере турган болсо, ошондой зыянды башка дагы бирөө бере алат деп гайбият нерселерден коркуу. Аллахтын ысымдарында, сыпаттарында Аллах Тааламдан жалгыздап, жалгыз Аллахтын өзүнөн гана үмүт кылып, өзүнөн гана коркуш керек. Ал эми кийинки доордо чыккан бир тайпалар болгон, Жахмиялар, Муътазилалар, айрымдары Аллахтын аттарын жокко чыгарса, кээ бирлери бурмалап, кээ бирлери бул аттарга ишенебиз, бул аттарына ишенбейбиз. Бул сыпаттарды таандык дейбиз, бул сыпаттарды Аллахка таандык эмес дейбиз деп бурмалап жокко чыгарган топтордо болду. Ал эми Ахли Сунна вал Жамаа эрежесинде Аллах Тааламга аттарына, сыпаттарына ыйман келтиргенде, биз Аллахтын ысым сыпаттарына ыйман келтиребиз. Аллах жана Аллахтын элчиси кандай сыпаттаса, биз ошондой сыпаттайбыз. Мин гойри тахриф, өзгөртпөстөн, вала та'тил, жокко чыгарбастан, мин гойри такиф, кандай экенин деп ичине башыбызды салып кирбейбиз. Вала тамтил, мисалдабастан. Мисалдабастан дегени окшоштурбастан. Аллахтын колу мындай кол, Аллахтын жүзү мындай жүз деп эч нерсеге тамсил кылбайбыз дейм. Ысым сыпаттарында Ахли Суннанын эрежеси. Өзгөртпөстөн, жокко чыгарбастан, окшоштурбастан жана анын кандай экенин ичине кирбестен. Жана ыймандын экинчи рүкүнү бул периштелерге болгон ыйман келтирүү. Периштелерге ыйман келтиребиз. Бул ушундай бир махлукаттар, Аллах Таалам жараткан махлукаттар. Ал Аллахтын аскерлери. Аларды Аллах Таалам нурдан жараткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam хадисинде айткандай: "Хуликатул малаикату мин нур." Периштелер нурдан жаратылган. "Ва хуликал жанну мин марижи мин нар." Ал эми жиндер болсо, булар оттон жаратылган. Ал эми адам болсо, топурактан жаралган. Белгилүү. Периштелер арасынан элчилер да бар. Адам менен Аллах Таалам ортосундагы, пайгамбарлардын ортосунда, адамдардын ортосундагы кайсы бир деңгээлде элчилик кызматтарды да аткарат булар.
Аллаху ястафи минал малаикати русулам ва минан нас. Аллах Таала периштелерден дагы элчилерди тандап, жана адамдардан дагы элчилерди тандады дейт. Периштелердин түрлөрү көп. Ар кандай кызматка Аллах Таалам даярдаган булат. Кээ-бирлери вахий жеткизип турат, кабарды, Жибрил периштеге окшогон. Кээ бирлери өсүмдүктөргө, табиятты, жамгыр, погода ушуларга даярдалган. Кээ бирлери кыямат кайым адамдар өлгөндө тирилте турган учурда үндү чыгаруусу Исрафил периштеге окшогон. Микаил, Жибрил аттары бар. Кээ бирлери адамдардын жанын алуу менен алек. Бул жакта которгон китептерде жазылган экен. Азраил деп. Бул туура эмес. Туурасы Малакул Маут, өлүм периштеси деп коет, жанды ала турган. Кээ бир периштелер болсо жаш ымыркайларды эненин боюна бүткөндө ошонун чоң оюсуна анын эркек ургачы болууга буйрук кылат, ырыс кызын жазат. Кээ бирлер болсо адамдардын амалдарын жазат, күнөөлөрүн, сооп амалдарын. Аллах Таалам Инфитар сүрөсүндө айткандай: "Ва инна алейкум лахафидин", алар силерди сактап турат, кироман катибин, жазып турат. Булар ардактуу периштелер. Периштелердин баары да ардактуу периштелер. Күнөө кылышпайт. Напсисиз жок биздикиндей. Я аламуна ма тафалун. Силер эмне кылып атканыңарды көрүп турат дейт. Сүйлөгөн сөзүн жазат, кылган амалын жазат, ар бир кыймыл аракетин жазат. Аллах Тааламдын кулдары бул периштелер, кызматчылары, элчилери жана аскерлери. Бул периштелер гайбият аламына кирет. Биз аларды көрбөйбүз. Аллах Таалам кандай пайгамбар сайсам кандай айткан болсо, ошого иман келтирип ишенебиз. Бизге жеткен кабарлар боюнча. Ал нерсени биз бурмалабайбыз. Периштелерге каршы чыкпайбыз. Аларды жаман көрбөйбүз. Болбосо мурунку жөөттөр, христиандар, шииттер кээ бир периштелерди жаман көрөт. Мисалы, жөөттөр болсо Жибрилди жаман көрөт. Эмнеге? Себеби ушул кабарды бизден чыга турган пайгамбарга бербестен Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошого берди депчи. Ман кана адуан лиллахи ва малаикатихи ва русулихи ва Жибриля ва Микаила фа инна Аллаха адуун лил кафирин. Кимде ким Аллахка душман болсо, периштелерине душман болсо, элчилерине душман болсо, жана Жибрилге, Микаилге душман болсо, Аллахтын душмандары. Булар чыныгы капырлар деп келет. Шииттер дагы, шия, булар дагы Жибрил периштени жаман көрүп, биздин душманыбыз дейт. Алини пайгамбар болуш керек эле. Жибрил адашып Мухаммадка вахийни алып келип, Мухаммад пайгамбар болуп алды, негизи Али болуш керек эле деп жүргөндөр. Кээ бирлер периштелерди бир ургачы затка окшоштуруп, кыздарга окшоштуруп, бул Кудай Тааламдын кыздары дегенге чейин курдоомат коюш, Аллах сактасын. Важаалул малаиката алладина хум ибадур рахмани инатha деп. Алар Аллахтын периштелер булар кулдар, Райындунун кыздары деп сыпаттап салды. Бир нече аяттар келет. Жөөттөр жасаган мушриктер да болду. Мушриктер дагы периштелерди Аллахтын кыздары деп атады. Кыз дагы баласы да жок, атасы да жок, эреси да жок. Христиандар Исаны Кудайдын баласы деп койду. Жөөттөр Узайр Кудайдын эрке баласы, периштелер кызы деп мына ушундай адашкан нерселер болду. Аллах Тааламдын теңдеши жок, шериги жок, баласы жок, кызы жок. Ошон үчүн периштелер боюнча дагы туура ишенимде болуш керек. Себеби дегенде буларга биз ишенбейбиз. Бир топ адамдар чыкты, периштелер деген бул андай бир сүрөттөлө турган жаныбар зат эмес, булар жөн гана бир иллюзия, мындай бир нур болду, бир элес деген нерселер. Биз периштелерге иман келтиребиз. Аллах Таалам жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай айткан болсо ошолорго иман келтиребиз. Периштелердин түрлөрү бар, түрлөрү көп. Асмандагы периштелер, адам жанында жүргөн периштелер, сооп жазган периштелер, кабырдагы сурай турган периштелер, бүт периштелердин түрлөрү көп, түрлүү түркүн амалдарды кыла тургандар. Имандын 3-чү рүкүнү Аллах Таалам түшүргөн китептерге иман келтирүү. Фану'мину би анна Аллаха анзала кутубан ала русулихи وهي من كلامه ووحيه وفيها شرعه وأمره ونهيه. Аллах түшүргөн китептерге иман келтиребиз. Ал китептерди периштелерине түшүрүп турду Аллах Таалам. Ал китептерде Аллахтын сөздөрү, вахийи, кабары, шарияты, буйругу, тыюусу болгон. Анзала ала русулихи ли ажли баянил хак ва нахи анил батил ва ли ажли хидаятин нас. Ал китептерди Аллах Таалам периштелерге чындыкты, акыйкатты баяндап берейин деп, жана жалган нерселерди дагы ачыктап берейин деп, адамдарга хидаят болсун, жол көрсөтмө болсун, багыт болсун деп жүрдү. Мындай китептер
көп түшкөн. Аны бир гана Аллах таалам гана билет. Бизге жеткен кабарлардан Тоорат, Забур, Инжил, Куран жана Ибрахимдин сухуфу, мына ушулар биз билебиз, ыйман келтиребиз. Биз билбеген нерселерге да ыйман келтиребиз. Кээ бирлерин Аллах таалам атын атады, кээ бирлерин атын атабады. Бул Аллах тааламдын бизге болгон, адам баласына болгон чоң жакшылыгы, чоң ырайымы. Ошол китептер ар бир үммөттө сакталып турган өз доорунда. Ал эми Куран акыркы түшкөн китеп бул кыямат кайымга чейин сакталып турат. Аллахтын сөзү. Мына ошол китептерге биз ыйман келтиришибиз керек. Пайгамбарлардын сөзү эмес, Аллах тааламдын сөзү. Ошол буйругун аткарабыз, тыйгандан тыйлабыз, акыйкат деп билебиз, жол көрсөтмө деп, бул хидаяттын жолу деп билебиз. 4-чү рүкүнү ыймандын бул пайгамбарларга, элчилерге ишенүү. Башынан баштап аягына чейин. Аларды да Алла таалам атагандар бар биз үчүн, атабагандар бар. Бардыгына биз ыйман келтиребиз. Кимде ким бир пайгамбарга ишенип, башка пайгамбарларга ишенбесе, же бардык пайгамбарга ишенип, бир эле пайгамбарга ишенбей койгон болсо, ал капыр болот. Бардык пайгамбарга ишенем, мен болгондо эле ушул Иса пайгамбарга ишенбейм десечи, мен Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга ишенем десе да ал капыр болот. Мен өзүм пайгамбарыма ишенип атпаймынбы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деген жарабайт. Бардык пайгамбарларга ыйман келтиришибиз керек. Яхудтар болсо мурунку пайгамбарларга ыйман келтирип, Иса алейхиссалам менен Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга капыр болушкан. Кээ бирлер жокко чыгарды. Бунун бардыгы адам баласын капырчылыкка алып бара турган нерселер. Кээ бирлер болсо пайгамбарларга муктаж эмеспиз. Биз түз эле Аллах менен байланышабыз деп чыгышты. Аллах таалам Куранда айткандай, Ниса сүрөсү 150-151 аят: "Инналлазина якфуруна биллахи ва русулихи ва юридуна юфарриqu байна Аллахи ва русулихи ва якулуна ну'мину би ба'д ва накфуру би ба'д." Аллах тааламга, Аллахтын элчисине капыр болгондор, алар Аллах менен Аллахтын элчисинин ортосунда айырмалайын дешет. Алар айтышат, биз кээ бирине ыйман келтиребиз, кээ бирине ыйман келтирбейбиз. Бул жол менен булар Аллах менен Аллахтын элчилеринин ортосунда айырма кылгысы бар дейт. Улайка хумул кафируна хакка. Алар чыныгы капырлар. Айырма деген сөз Аллахтан келген кабарды пайгамбарлар, элчилер бизге жеткизет деген нерсени жокко чыгаруу. Аллахка гана ишенебиз, пайгамбарларга ишенбейбиз деген сөз. Элчилердин эң биринчи Нух алейхиссалам болгон. Мындайча айтканда, ушул жер бетинде Аллахтан башкага сыйынып баштаганда биринчилерден болгон пайгамбар бул Нух пайгамбар. Фабайна Адам ва Нух алейхиссалам амбия, лакиннал аввал русул Нух. О Адам алейхиссалам менен Нух пайгамбарлардын ортосунда дагы пайгамбарлар болгон, бирок эң биринчи элчи бул Нух алейхиссалам болгон. Инна ухайна илейка кама ухайна иля Нухин ва набиина мин ба'ди. Ниса сүрөсү 163 аят. Биз сага вахий кылып кабар бердик, мурункуларга дагы, мурунку элчилерге дагы вахий кылып кабар бергендей. Нух жана пайгамбарлар андан кийинкилер дейт. Вал иман бир русул куллухум иман. Элчилерге иман келтирүү бул жалпы иман. Вал иман би Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам иманун муфассал. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, Аллахтын элчисине иман келтирүү бул жеке бизге ыгыз өзүнө иман келтирүү бул өзүнчө. Себеби ал биздин пайгамбарыбыз, биздин элчибиз. Ал эмнени алып келе турган болсо ошого баш ийбиз, ошонун буйругу менен, ошонун тыюусу менен чектелебиз деген сөз. Пайгамбардын жашоодогу көргөзүп берген жолдору, багыттары менен чектелебиз. Болбосо бардык пайгамбарларга биз ыйман келтиребиз, ишенебиз. Бардык пайгамбарларды жакшы көрөбүз. Бирин жакшы көрүп, бирин жаман көрбөйбүз. Имандын 5-чи рүкүнү бул акырет күнүнө ыйман келтирүү. Ушу акыркы күн, кыямат күн, себеби дегенде дүйнө бүткөндөн кийин ушул акырет болот, кыямат кайым болот, бул дүйнө бүтөт, уланбайт бул дүйнө. Адамдар кабырларынан турган кез, махшарга барган кез, суракка тура турган кез, ошол күндү кыямат күн, акырет күн, баат күн, ушур күн деп Куранда аттары бир нече түркүн болуп келген. Бул күнгө ыйман келтирүү деген ошол күндүн болоруна ишенүү жана ошол күнгө даярдык көрүү. Айрымдар чаташат, ал күн болот деп ишенип гана калбастан ошол күнгө даярдык көрүү. Кыйынчылыктарынан куткарыла турган амалдар жасоо. Кыйынчылыктарга түшүп кала турган, ошого алып бара турган амалдардан оолак сак болуу. Биз жүрөгүбүз менен ишенебиз, даярдык көрөбүз. Жакшы солих амалдарыбыз менен, Аллах болгон тооболорубуз менен күнөөлөрдөн алыс болуп, соопторду жыйнап. Аллах таалам Шуара сүрөсүндө айткандай: "Вала тухзини яума юб'асун
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Аллах Таалам Ибрахимдин тили менен айтып атат Куранда. Ал күндө мени шерменде кыла көрбө, кор кыла көрбөгүн адамдар тирилген кезде. Ал күндө адамдын балдары дагы, акчасы да жардам бере албайт. Тек гана ким саламат жүрөк менен келген гана адам кутулат. Саламат жүрөк солих амал менен, тобос менен, жакшылык абалда келген адам. Абаса сүрөсүндө ал күндүн улуулугун сыпаттайт Алла. Yawma yafirul mar'u min akhi. Ал күндөрдө адам жакындарынан, бир туугандан качкан күн. Wa ummihi wa abi. Ата энесинен качкан күн. Wa sahibatihi wa bani. Балдарынан, аялынан качкан күн. Likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni. Ал күндө ар бир адам өзү менен алек боло турган, өзүнүн абалын карай турган күн дейт. Дагы бир аятта юбассарунахум, жерди теп-тегиз кылып адамдар бардыгына абалдары көргөзүлөт, амалдары көргөзүлөт, деңгээли абал бүт көрөт. Яваддул мужриму лау яфтади мин адаби yawmi idin bibani. Тозокту көрөт, тозокту алып келгенде. Ошондо мушриктер, күнөөкөр адамдар, капырлар каалашат. Азаптан кутулуп кетиш үчүн балдарымды сада кылайын, балдарымды берейин, аялымды берейин, бир тууганымды берейин дейт. Кызматчымды берейин. Керек болсо оман фил арди жамиан сумма юнжи. Жер бетинде эмне болсо бардыгын берип кутулайынчы деп айтат дейт. Келле андай болбойт. Сен акчаң менен дагы эч нерсең менен кутула албайсың деп. Тек гана илля ман аталлаха би калбин салим. Тек гана ким саламат жүрөк менен келсе гана. Жүрөк саламатта болбойт, качанга чейин иманы болбосо, солих амалы болбосо, жакшылык абалда келбесе. Кыямат кайымдагы учурларды, абалдарды адам эстеп, жакшылап үйрөнүп, дайым эстеп жүрүш керек. Бул себеби адамды солих амал кылууга түртөт. Бул күн адам өткөндө, жашоодон өткөндө түштей болуп өтүп кетет. Түш экен деп ойлойт. Чыныгы жаны чыкканда хакыйкатты билет. Өмүрдөн тез өтүп кеткендигин. Ал күндөр тек гана эртең менен түшкө чейинки убакыттай, же түштөн кийин кечке чейинки убакыттай көз ирмен болуп өтүп кеткен сезишет адамдар. Солих амал менен алек болгондор, күнөө иштерди таштагандар саламат жүрөктө болушат. Wa hada huwa al-maqsud bil iman bil yawm al-akhir. Кыямат кайым деген. Ушуга иман келтиребиз. Эгер кимде ким айтса, ал күн жок, негизги жашоо ушул эле дүйнө десе, бул адам капыр болот. Ал дүйнө чын болсо көрөр жатарбыз, бар болсо дагы көрөрбүз. Амалыбызды кыла берели деген адам кылган амалына сооп жазылбайт. Жана шек болуп. Чын жүрөктөн бекем, ойку кайык болбостон, эки анжы болбостон шексиз ишенебиз бул нерсеге. Ушул имандын рукундары деген, жүрөк амалдары деген ушул капырлар мына ошондой күнгө ишенишпейт. Алар айтат: "Заамалладина кафару алла юб'ату кул бала ва рабби латуб'атунна тумма латунаббаунна бима амилтум ва залика алаллахи ясир." Капырлар Аллахка капыр болгондор айтышты: "Ал күнү биз тирилбейбиз, өлгөндөн. Эй Мухаммад, айткын аларга" дейт. "Силер сөзсүз тирилесиңер. Силерге эмне амал кылдыңар, бүт силерге кабарланат. Ва залика алаллахи ясир." Бул жеңил эле иш. Аллах Таалам үчүн бул өтө жеңил иш. Аллах Таалам өзүнүн элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга сен ант ичип айткын дейт. Силер сөзсүз тирилесиңер, сөзсүз бул амалыңарга жооп бересиңер. Бул нерсе Аллах Тааламга жеп жеңил дейт. Себеби капырлардын сөздөрү бар белгилүү. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'uthin. Бул жашоо бир эле келет. Биз тирилбейбиз. Жөн эле биз кум болуп кетебиз, жок болуп кетебиз, өлгөндөн чирип кетебиз деп ушундай түшүнүктөрдө болгон. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Бул жашообуз бир эле жашоо. Өлөбүз, анан кайра тирилебиз деген нерсе жок. Бул заман болду. Ким картайды, өлдү, жок болду деп ушинтип ишенишкен капырлар. Wa hada maqalatu al-kuffar qadiman wa hadithan. Мына эски мурунку атеисттер дагы, илгерки капырлар дагы, анан бүгүнкү күндөгү капырлар дагы ушундай ишениште. Кайфа ида мата нас ва сара турабан аннахум юб'аthun. Алар акылга салышат. Адам өлгүп кабырга кирип, денеси топурак айланып кеткенден кийин, чирип кеткенин кантип ал тирилсин? Бул болушу мүмкүн эмес дейт. Qala man yuhil idam wa hiya ramim. Алар айтышат: күл болуп кеткен нерсени кайрадан сөөк кылып өзүнө кантип келтирет деп. Аллах Таалам жок кестен жаратты го алар. Башында жок эле го. Кул юхиха аллади аншааха awwala marra. Айткын эй Мухаммад,
Аллах Таалам ушундай кылып тирилтет. Биринчисинде кандай тирилти? Ва хува би кулли халқин алим. Аллах Таалам ар бир өзү жараткан нерсени билүүчү. Негизи жокто бар кылган кыйыныраак го. Бар нерсени Аллах Таалам бар кылып туруп кайра жок кылып кайра бар кылыш бул жеңил. Мындай жооптор Куранда аябай толо. Ва айдан айхума а'зам халқус самавати вал ард ам халқул инсан. Кайсы биздин акылыбызда мындай оорураак? Асман, 7 кабат асман, 7 кабат жерди жаратыш кыйынбы же алсыз болгон адамды жаратыш кыйынбы? Аллах Таалам ушинтип дагы сураган Куранда бир нечеде. Адам баласы ой жүгүртпөйсүңөрбү? Кантип силер ушу өлгөндөн кийин жашоо жок, ушинтип жазасы жок, өтүп кетем, жок болуп кетем деп ойлойсуңар? Эгерде адамдар өлгөндөн кийин жок болуп кете турган болсо, Аллах сактасын, Аллахтын адилеттүүлүгүнө, даанышмандуулугуна азыркы болуп аткан жашоо бул шек келтирет. Болбосо канча деген зулумдар болуп атат. Бейгүнөө адамдар биринин зулумдугунан өлүп калгандар бар. Мыкач адамдар ушинтип жашап эле өлүп кете турган болсом да. Жок, ар бир адам жазасын алат. Ла халқус самавати вал ард акбару мин халқин нас. Адамдарды жаратууга караганда асман жерди жаратуу чоң турат, бийик турат дейт. Аллах сактасын, ушинтип жүрөк ооп калганда, капырлыктын даамын татып алганда адамдын акылы иштебей, ушундай нерселерге ой жүгүртпөй калат. Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун. Фатаала Аллахул маликул хак. Силер эмне ушинтип эле ойлодуңарбы? Силерди жаратып коюп, жөн эле жаратып койду деп ойлойсуңарбы? Силер бизге кайтып келбейбиз деп ойлойсуңарбы? Фатаала Аллахул маликул хак. Аллах Таала мындай нерседен, падыша, акыйкат болгон Аллах мындай нерседен оолак дейт. Аллах Таалам адилеттүүлөрдүн адилеттүүсү, өкүм берүүчүлөрдүн үстүндө турган падышалардын падышасы. Элестетип көрүңүздөр, бирөөлөрү кыйналып жүрүшөт бул дүйнөдө, бирөөлөр жыргап жүрөт, бирөөлөр бири-бирин өлтүрүп жүрөт, бирөөлөр алдап жүрөт, күнөөсү жок адамдар зулум чегип бирөөлөрдүн колунан өлүп кетип атат. Анан баары ушунун тегизили бар топурак болуп, эч кимден суралбай жок болуп кете турган болсо, бул Аллах Тааламдын даанышмандыгына, адилеттүүлүгүнө доо кетет, шек кетет. Керек болсо мына Кыямат кайымдын 2 кочкорду алып келет дейт. Ушул дүйнөдө бири-бирин сүзүп койгон. Сүзүлүп калган кочкор, сүзгөн кочкорду сүзүп, анан кийин топуракка айланып кетет. Айбандардын арасындагы зулумдуктар өз ээлерине кайталап аткан болсо, адамдарды айтпай эле коелу. Мына ушул күндүн азабынан, кыйынчылыгынан сактаныштын жолу Кыямат кайымга иман келтирип, жанага даярдык көрүү. Саламат жүрөктө болушту каалап эңсеп Аллах Тааламдан сурануу. Ал эми саламат жүрөк болбойт, качан иман келтирип, сойлих амалдар жасап, күнөөлөрдөн алыс болмойчу. 40 хадистин 2-нчи хадисинде жүрөбүз. Бул хадис Жибрилдин хадиси деген сөз менен таанымал. Себеби Жибрил периште сурады эле: "Эй Мухаммад, айт, ислам эмне?" деп. Жогорку сабагыбызда исламдын 5 түркүгүн алдык. А бул сабагыбызда имандын азыр 5-сине келдик, кыямат күн боюнча. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайри халқихи ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.